Кээ бир адамдар мындайча дуа кылышат: Аллахым, сенден тагдырымдагы жамандыктарды өзгөртүүнү сурай албаймын. Бирок сенден бул жамандыктар келген убак мага жардам беришиңди сураймын. Ушул дуа канчалык туура? Ооба, көпчүлүк мусулмандар ушинтип дуа кылышынан кабарым бар. Бирок бул Аллах субханава таалага дуа кылуунун туура жолу эмес. Эмнеге дегенде Аллах бизге ал зат субханава тааладан каалаган нерсебизди сурашыбызды айткан. Биз Аллахтан анын кечиримин сурайбыз. Ал заттан бардык жакшылыктарды сурайбыз. Жана керек болсо тагдырыбызга жазылган кыйынчылыктардан, түрдүү жамандыктардан паанек беришин сурашыбыз дагы мүмкүн. Ошондой экен, биз сенден тагдырыбыздагы жамандыкты өзгөртүүнү сурай албайбыз. Бирок сураныч бизге жардам бер деп айтуу туура эмес болот. Кур'ани Каримдин Фалак сүрөсүндө мындайча айтылат: Кул аузу бираббил фалак. Ал жараткан нерселердин жамандыгынан таңдын эгеси менен сактанам деп айт. Көрүп турганыбыздай Аллах субханава таала бизге жамандыктардан паанек сурашыбызды үйрөтүп жатат. Дагы Сахихул Бухаринин 9-бөлүм Кадыр китебиндеги 6616 сандуу хадисте пайгамбар алейхиссалам айтат: Оор баледен, бактысыздыктан, жаман тагдырдан, олжолордун кубанчынан Аллахтан паанек сурагыла. Демек биз жаман тагдырдан Аллах тааланын паанегин сурашыбыз мүмкүн экен. Уруксат берсеңиз, бир мисал келтирсем. Элестетиңиз, бир студент сынак тапшырмакчы, бирок ал сынакка жакшы даярданбаган. Ошондуктан ал сынактан жыгылат. Кийин үйгө келип, Аллах субханава таалага сураныч: Аллах, мага жардам бер деп дуа кыла баштайт. Аллах субханава таала анын дуасын кабыл кылат. Тагдырда бул студент биринчи сынактан жыгылуусу, кийин үйгө келип Аллах таалага жалбарып дуа кылышы жазылган. Эмнеге дегенде Аллах субханава таала ким ага дуа кылышын, ким дуа кылбашын жакшы билет. Ошондой эле Аллах таала кимдин дуасын кабыл кылышты же кылбастыкты дагы билет. Демек студенттин тагдырында сынактан жыгылуу жазылган. Ошондой эле Аллах анын сынактан өтүүсүн сурап дуа кылышын дагы мурдатан билген. Анын бул дуасын кабыл кылып, сынактан өткөрүүнү дагы Аллах мурдатан билген. Демек тагдыр кемчиликсиз жана өзгөрбөс. Студенттин мурдагы тагдырында сынактан жыгылуу жазылган. Бирок ал үйгө келип дуа кылганы үчүн кийинки сынактан Аллах аны өткөрүп койду. Бул дагы анын тагдырында жазылган. Эмнеге дегенде Аллах субханава таала кайып илиминен кабардуу зат. Ким ага дуа кылат, ким кылбайт мурдатан билет. Ошондой экен, биз дайым Аллах таалага дуа кылышыбыз керек. Ал заттан анын кечиримин жана жардамын сурашыбыз керек. Демек студенттин дуа кылышы Аллах анын дуасы кабылынан аны сынактан өткөрүшү тагдырда жазылган. Түшүнүктүү, мыкты, эң сонун.